111 адам Кыргызстандын жарандыгын алды. Ошто арзандатылган дарыканалар ачылат. Бишкекте 8 мектеп карантинге жабылды. Балбан кыз Айсулуу Тыныбекова 4-чү жолу Азия чемпиону аталды. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентине караштуу жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушунун негизинде Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирет. Жарлыкка ылайык 111 адам, алардын 51 балдар, 60 чоң киши Кыргыз Республикасынын жарандыгын алышты. Алардын баары Афганистан Ислам Республикасынан жана Кытай Эл Республикасынан келген этникалык кыргыздар. Борбор калаада номер 17, номер 24 жана номер 67 мектептер карантинге жабылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда аталган мектептин окуучуларынан жана бир мугалимден коронавирус илдети аныкталгандыктан карантинге жабылып аралыктан окууга өтүшкөн. Номер 24 мектепте 2 окуучудан коронавирус илдети аныкталган. Алар үй бүлө мүчөлөрүнөн жуктуруп алышкан. Номер 17 мектепте 2 окуучу вирусту туугандарынан жуктуруп алган. Номер 67 мектепте бир мугалимден COVID-19 илдети аныкталган. Жогорудагы жагдайга байланыштуу 3 мектеп карантинге жабылды. Ал эми окуучулар онлайн окуу форматында билим алууну уланта бермекчи, деп айтылат маалыматта. 17 апрелге карата Борбор калаадагы жалпы 8 мектеп номер 28, 52, 32, 67, 10, 35, 13, 26 жана 63 мектептер аралыктан окууга өткөн. Мындан тышкары номер 12 жана номер 93 бала бакчаларда онлайн окутуу форматына өтүштү. Балдаржы мугалимдерден илдет табылса, Билим берүү жана Илим министрлигинин, Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин, Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун алгоритмине ылайык ыкчам иштер жүргүзүлөт. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, онлайн режимге толук өтүү ооруган бала же ооруган мугалим менен болгон байланыштын санына жараша болот. Чечим эпидемиологдор тарабынан кабыл алынат. Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон жарандар үчүн дары-дармектерди арзандатылган баада саткан дарыканалар уюштурулат. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда дарыканалар шаардагы үй бүлөлүк медицина борборлорунун филиалдарында ачылат. Бүгүнкү күндө даярдык иштери жүрүп, дары саткан фирмаларга конкурс жарыяланган. Дары-дармектер шаардагы 1-2, 3 топтогу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге 30%, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 25%, башка жарандарга рецепттер болгон учурда чекене баадан 10% арзан баада сатылат. Бул боюнча Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы дары каражаттар жана медициналык буюмдар департаментинин түштүк филиалы менен Ош шаарынын мэриясынын атайын жумушчу тобу иш алып барууда. Алматы шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова кезектеги алтын медалын алып, 4-чү жолу Азия чемпиону аталды. 62 кг салмакта кыз келиндер эркин күрөшүнөн катышкан Айсулуу Тыныбекова алгачкы беттеште Индиядан келген Сонам Сонан менен күрөшмөк. Бирок индиялык спортчу беттештен баш тартты. Айсулуу андан кийин казакстандык Ирина Кузнецованы 11-1, кореялык Юнг Жинквонду 10-0 эсебинде жеңип, жарым финалга өттү. Жарым финалда өзбекстандык Рушана Абдурасулованы 8-2 эсебинде жеңди. Финалда Монголиянын балбан кызы Болортуя Хурелхуну 11-0 эсебинде утуп алып, алтын медаль тагынды.